Алмазбек Атамбаевдин оюнда ошол ишке ашпай калган планы боюнча Алмазбек Атамбаев ошол көшөгөнүн артында аталык болуп отуруп, анан президентибиз, эл шайлаган президентибиз ал курчак, жөн эле оюнчук болуп отуруп, жасалма түрдө жалпы бүт бийликтин бардыгын толугу менен эле мурункудай эле ошол демократияга каршы, мыйзамга, конституцияга каршы Атамбаевдин колунда болуп, анан ошол Сапар, Индира, Абдил, дагы башкалар аркылуу, значит, жанагы өзү дайындаган түкүрүк өкмөт, Чимкирик жогорку кеңеш, ошонун бардыгы аркылуу бул бийликтин бардыгын өзү ушул мамлекеттүүлүк ушунун колунда болуп калышы керек эле да. Ошол ою ишке ашпай калып, ошол ич күпкүсү анан ошол үчүн кечирим сурап атат. Ал үчүн кечирим сурабашы керек. Ал үчүн биз элибиз, значит, азыркы президентибизге рахматыбызды айтып, ошол планга баш ийбей, как раз элдин тарабына өтүп, жанагы уюшулган кылмыш мафиянын, значит, жолун улабай, өз алдынча болгону үчүн биз азыркы президентибизге ыраазы болушубуз керек. Мурунку президентибизди айта турган болсок, бул кишиге биздин элибиз ишенип, мына жаштарыбыз эбегейсиз жанагындай бааны төлөп, ошол мына азыр айтып атпайбы, мен келгенде дейт, мамлекет өрттөнүп аткан депчи. Ал мамлекетти өрттөгөн ким? Атамбаев өрттөгөнү беле? Тынч жаткан мамлекетти ошол Кыргызстанда апрель айында ошол Атамбаевга ишенип, биз, мен да алардын арасында, акыйкаттыкты орнотот экен, коррупцияны жоёт экен, чындыкты, кандайдыр бир чындыктын заманы келет экен деп биз ишенип, ошон жанагындай биздин ондогон балдарыбыз, значит, жанын кыйып берип, ошол Байкиевтерди биз кетиргенбиз Атамбаевга ишенип. Анан ошондой өрттөнгөн. Бирок ошого да биз макул болгонбуз. Эми эмне болсо дагы ушундан улам мына бир жакшы бир бийлик келсек экен, бир жыргалчылык, бир жакшы эркиндиктер орносо экен деп күткөнбүз, ишенгенбиз. Анан эмне болду аягында? Эмне болду аягында? Мына ушул азыркы мына айтып атат, КГБ артынан жүрөт дейт, соттор, значит, акыйкатсыздык дейт, сөз эркиндигине коркунуч деп атат мына азыр кечке. Мунун бардыгы мурун эле болбоду беле, телеканалдар жабылган. Мына Жалбырак телеканалы жабылган. Мына канча деген саясий ишмерлер мына бир сөз айтып коюп үчүп, ондоп, значит, ондогон саясий туткундар болбодубу? Акаевдин заманында бирөө экөө болчу. Бакиевдин учурунда 3-4 болчу. Ондогон бир 30-40 жай мына кишини Атамбаев камады. Ошондуктан кайдагы бизге азыр мындай бир доом атын коет, жанагы соттоп аткан азыркы учурда бардыгы мына 100% өзү мактанып жүрбөдү эле, мен дайындадым мына жаңы муун таза сотторду алып келдим деп. Жанагы артынан түшкөн КГБлардын бардыгына өзү квартира тараткан. Өзү квартира таратпады беле. Значит, аларды туура жолго салып, реформаларды өткөзбөсө, акыйкаттыктын заманын, мыйзамдуулукту орнотпосо, ким күнөөлүү? Ошого кечирим сурабайбы? Ошол жанагы өрттөнгөн Кыргызстандан, жаш кеткен, шейит кеткен биздин балдарыбыздан, аларга бирден мамлекеттин эсебинен бир комнат квартира берип коюп, Мискинбаевдарды чардатып жанагындай, көмүрлөрдү баягыдай шантаж кылып урдатканын. Ал ошобу? Ошол баасы, ошол жанагы, ошондон ошо менен кутулдубу кыргыз элинен? Жалпы бардыгыбызчы? Бизден эмнеге кечирим сурабайт? Сооронбай Жээнбеков үчүн эмес. Ошол өзүнүн бийлигинин ошол 6 жыл эмес, бул 7 жыл отурду, туурабы 2010 жылдан бери. Ошол ар бир күнүнө кечирим сурашы керек. Бизден Сооронбай Жээнбеков үчүн эмес. Сооронбай Жээнбековго мына ал кандай бир аракет кылып атат, анын эсеби башка. Ал биз аны өзү жооп берет. Өзү бийлиги үчүн. Атамбаевдин бийлиги үчүн. Атамбаев, значит, кечирим сурабайбы, ишке ашпай калды. Мына жакында 7 апрель келип атат. Анан бул жалгыз эле ошол кечирими сураганы, бул ичи күпкүсү ошол, значит, эл шайлаган демократиялык президентибиз бунун колуна, значит, курчак болбойм деп туруп, бер жака элдин тарабына өтүп кеткени ошол ич күпкүсү анан жер тепкилеп атат. Ошонун негизи дагы
Bunun sözü dağı tabiatında ошол болуп атат. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жерде бир саясатчы сөрөйлөр, коомдук ишмерлер, значит, кечээ күнү ээрчип ошоктан тегеректеп турушат Атамбаевди. Анан эмне десең, дейт, бул эми азыркы учурда биз буну пайдаланышыбыз керек, бул дейт парламентаризмди орнотот дейт. Мен сурайт элем, бул киши абсолюттук авторитарный деятель болуп, ошол президент болуп турганда, значит, ишке ашырбаган лозунгтарды өзү убада кылган мурун эле. Ошол бардыгын мына кылам, тигини кылам, акыйкаттыкты орнотом, бардыгын жоём, бардыгын тизем, бардыгын ушундай эмне. Эми дагы бир жолу биз ишенишибиз керек экен да. Дагы бир жолу буну ээрчип, дагы бир жолу биз азыр Кыргызстанды өрттөп, дагы бир жолу кыйратып, значит, дагы бир жолу ушул Атамбаевка бийлик алып беришибиз керекпи? Эми качанкыга чейин? Ошондуктан бул жерде албетте эч кандай принцип жок. Атамбаевда ишене турган бир дагы эми мындай акылдуу эмес, бир намыстуу дагы мындай бир соо киши ишенбейт бул кишиге. Ошондуктан бул кишинин дагы али алдыда, мен билесиздер, көп мына айлардан эмес, жылдардан бери айтып келатам. Бунун эбегейсиз кылмыштары моралдык жактан дагы, саясий жактан дагы и кылмыш жаза кодекси боюнча дагы жооп бере турчу, значит, күнүшү али алдыда. А бул болсо жанагындай кылып туруп, азыр бет тирмоону, анан кайра, значит, эми негизги бунун албетте үмүтү ошол элибизди жанагындай бөлүп жарып, анан баягы эле мурунку бир эмелер менен, значит, жаап эле, анан ошо менен байкуш кыргыз элди алаксытып, анан өзүн жакшы көрсөтүп, анан ар кандай эми булардын мурунку президенттерибиздин азыркы учурда эми кара санатай ою бир. Азыр бир жактан эле биремкебиз бузулуп, токтоп, чалынып калсак, анан ошол бул ошондо чыга калат дагы, ошого, значит, ошо менен, значит, өзүнүн бир ишин улантат деген ою ишке ашпайт. Элибиз акылдуу. Бир азыр 10 жыл менен мурун кандайдыр бир салыштырмалуу, азыр баягыдай регионалдык болобу, бөлүнүшү жок. Кудайга шүгүр, азыр элибиз азыр сыртка чыгып келгенден кийин башка болуп калды, жаштарыбыз да башкача, массалык маалымат каражаттар дагы кудайга шүгүр бардыгына жетип атат маалымат. Ошондуктан мен айтат элем, бул албетте чоң трагедия. Бул сюжет мурун деле болуп келген. Мына бул жөнүндө улуу Шекспирлер дагы жанагы король Лир деп туруп жазган, ушулардын бардыгын. Эми бул ушул театрда эле коюлчу бир постановка болушу керек, бирок азыркы саясатка, келечектеги мына азыркы тарыхыбызга Атамбаевдин ролу ойнолду, чекит коюлду. Бул жөнүндө биз театрда эле көрүшүбүз керек. Азыркы элдин 1% Атамбаевга ишенбейт. Атамбаев кечээ күнү шымына жаба булгап алган, колун аябайт болуп, адачынча атырылып, парламентти, президентти, айтор бардыгын катуу сынга алды. Мамлекетке керек болсо бүлүк салаарын, керек болсо провокация уюштуруп, массалык бир тополоң баштарындагы кыйыр түрдө кыйытып айтып кетти. Түндүк түштүк маселеси болуп жаткандыгындагы кыйыр түрдө айтты. Бул айткандарынын бардыгы Атамбаевдин бүгүнкү күндө азыркы бийликке оппозиция эмес, азыркы бийликке ичкүйдүлүк, кек, өч алуу, жеке ыза деңгээлиндеги гана сөздөр. Атамбаевдин эң биринчи максаты бул азыркы аракеттеги президенттен өч алуу. Өч алуу процессинде бардык ыкманы колдонуу. Бул элди бөлүп жаруу, бул башаламындыктарды уюштуруудан баш тартпоо, бул ар кандай провокацияга чейин баруу. Аны ачык эле кыйыр түрүндө мындай түшүндүрүп айтты. Мисалы үчүн жанагы милициялар бул президентти колдоп өз элин атпайт деген сөздүн төркүнү кечирип койгула, мен бул президентти алып келгениме мен ал катамды оңдойм дегени, ошонун бардыгы ошол сөздүн төркүнү бар, ошого иштерге такалат. Эми айтканы боюнча,
Атамбаев 7 жыл мамлекеттик бийликтин эң жогорку тепкич кызматында турганда кландык башкарууну апайыне жеткирген. Жан сакчыларын, журналисттерин шоопурун алып келип, күч органдарын башкартып, сот системасын башкартып, мамлекеттеги бардык таасирдүү кадрлык саясатты ошол шоопуруна башкартып койбоду беле. Атамбаевдин убагында коррупция апогейине чыккан. ТЭЦ, музей, ипподром, шаардын тегерегинде болуп аткан жер участоктор менен махинациялар, ошонун бардыгы Атамбаевдин айланасындагы адамдар жасалган. Баары азыр камакта турат. Саясий куугунтук боюнча Атамбаев дагы алдына эч кимди чыгарган эмес. Саясий куугунтук боюнча дагы Атамбаев биринчи тизмеде турат. Анткени Атамбаевдин убагында 20га жакын адам саясий себеп менен кесилип кеткен. Бул алар кылмыш кылган үчүн эмес. Атамбаевди сындап койгон үчүн, Атамбаевга кайчып пикир айткан үчүн, Атамбаевдин тегерегиндегилер ууру кылып аткан, аны токтот деп айткандыгы үчүн, кадр саясатындагы ашмалтай үчүн, шоопурун алып келип мамлекетти башкартып койгон үчүн, жан сакчыларын күч органдарына алып келип жетекчи кылып, билими жок адамдарды генерал кылгандыгы үчүн сындаган адамдарды алып барып, ар кандай шылтоо менен, коррупция шылтоосу менен, мамлекеттик чыккынчылык шылтоосу менен, ар кандай беренелер менен жасалма иштер менен каматкан. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан коррупциянын дагы, элди бөлүп жаруунун дагы, кадрлык ашмалтайлыктын дагы, кландык башкаруунун дагы атасы, идеологу, ошону апайгейге чыгарган адам бул Атамбаев. Анан күнөөлүү кыз, күнөөсүз кыздын бетин тырмайт болуп, атырылып, кечөөкү айтканы бул чектен чыккандык.